Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстандык туугандар, дагы эле мен Арзубек. Бүгүн сиздер менен ошол Жежаң өлкөсү Ибу шаарында эң чоң болгон бир жакшы жаңылык менен ортоктош болоюн дедим. Кандай жаңылык дегенде ошол артында турганды көрөсүздөр. Бул болсо азыр бүтүн мамлекет боюнча инвесторлор жана бизнесмендер келип ушул жерге каржы салып, же болбосо бизнес тууралуу ортоктош болуу жана бизнес иштөө борбору ачылып атат да. Негизи өзүңөр билесиздер, бул Ибу шаарынан бүтүн дүйнө жүзүнө 80% товар ушул Ибу шаарынан тарайт. Туурабы туугандар? Мисалы Кыргызстанга барган товардын баары жогу деле ошо Ибу шаарынан чыгып атат. Ал анткени Ибу шаарында бүтүн дүйнө жүзүнө атактуу болгон эң чоң оптом товар базары бар. Ал базар кандай десеңиздер, бүтүн Кытай мамлекетиндеги заводдордун товарларын алып келип бир базарга коюп койгон. Негизи 5 район азыр 6-сы ачылып атат. 6-сын көрөсүздөр, мына бүгүн ачылыш муразымы болуп атат. Мына көрсөңөр, артында турган адамды көргүлө туугандар. Деңиз карагыла. Буякты карасаңар эле такыр адам да. Мына керек болсо бүгүн бул жака ошол уйкусунан кечип ушул ачылыш муразымына катышабыз деген адамдар келгендер аябай көп. Булар эле эмес, бүтүн мамлекеттен келгендер бар, туугандар, бүтүн мамлекеттен, бүтүн дүйнө жүзүнөн келгендер бар. Ошого туугандар, мен силерди дагы эле Кытайга чакырам. Буюрса, Кыргызстан өлкөсү, Кыргызстан мамлекети Орто Азия боюнча эң чоң бизнес борборуна айланат, туугандар. Жана бир буюрса 5-10 жылдан кийин ага ишеничим бар да. Ошого туугандар, силер азырттан келип, ушул Кытайга келип компания ачсаңар болот. Биздей балдар менен биригип бизнес кылсаңыздар болот, туугандар. Акчаны басып эле жатып албайчы. Ошо силерге айтарым, Кыргызстандагы урматтуу акчалуу инвесторлор, байлар, миллионерлор Кытайга келгиле. Кытайга келип, силер деле бизнесиңерди баштап, жакшынакай товарларды алып апарып, Орто Азиядан башка мамлекеттерге тараткыла. Антпесеңер деле башка улуттар барып алып эле ошол жерден товарларды таратып атат, өзүңөр билип атасыңар, туурабы туугандар? Көргүлө. Карасаңар болот, туугандар. Кытайдын таракыяты эмне деген таракыят, көрдүңөрбү? Таракыят учкандай кетип атат, көрсөңөрчү. Биз деле ойлойбуз да, мен деле ойлойм, Кыргызстанда ушундай таракыятка жетсе эмне деген сонун. Ойлогула, эмне деген сонун. Туугандар, бул жерде Кытайлар эмес, бүтүн мамлекеттен, бүтүн дүйнө жүзүнөн келип ушул тарапта компания ачып бизнес кылып аткандар толтура, туугандар. Толтура жетет. Мен карасам ошо биздин эле Кыргызстандан жана башка мамлекеттерден аябай аз экен. Анан товарлардын көбүн эле уксам Өзбекстандан алат экенсиңер, Россиядан алат экенсиңер, Казакстандан алат экенсиңер. Андан көрө Кытай Кыргызстанга эң жакын, туурабы туугандар? Эң жакын. Келип Кытайга келип алсаңар эмне деген сонун. Силерде мүмкүнчүлүк бар. Кандай десеңер, келсеңер, мына биздей болгон жигиттер бар. Алдыңардан чыгып тозуп алып, керек болсо баар жогуна жардам кылганга ол мүмкүнчүлүк такыр жетишет, туугандар. Анан дагы эле айтарым, туугандар, силерди дагы эле Кытайга бизнеске чакырамын. Келчүлөр, келгиле. Адамдын көптүгүн көрөсүңөр. Көрдүңөрбү? Бүгүн ушул 6-райондун ачылыш муразымы болуп атат да. Мына туугандар, 6-район.
Adamның көптігін көресіңдер туғандар. 没网啊，人太多啊，人太多没网。